Бүгін азыр ачылышында эртең эле келип элдер кызыгып сурап атышат, келсек болобу деп. Анан саат 11-де келип атышат. Андан кийин булар өздөрүнүн дарысын берет, баарына муктаж болгон термометр тиги жерге регистрация алганда температурасын баарын өлчөйт, сразу колдоруна кагаз берет, жазып берет. Андан кийин биздин дарыгерлер өздөрүнүн дарыларын баарын даярдап коюшкан, ал керектин боюнча алар көбүнчө баягы тяжелолорду келип калган болбой эле. Анан сахар барбы, аларды да текшерип алабыз, кардиограммасын айтып алабыз. Алгачкы медицина жардамга муктаж жеңил форма менен ооруган жарандарыбыз кароосуз калбай түзүлөтүн кызмат алганы медициналык бул жакшы нерсе да. Ооба. Баягы өткөндө биринчи пандемия башталып, кийин барып күчөп кеткенде биздин көп жарандарыбыз медициналык кызмат албай калып, кээде кеңеш албай калып, жедүрөлөнгө чыгышты. Мына азыр деле кезектер болуп атат. Ушундай стационарларды көбөйтүп жүрөт. Акыркы учурда жакшы жыйынтыктарды көрө баштадык. Элдин бизге берген ыраазычылык батасын көрө баштадык. Анан мондай костюмдар, оснащение биздин мэрия акиматтар ушундай колмо-кол жардам берип, күндө эмне керек саат сайын толуктап биз ишенип, ошон үчүн биздин медиктердин баары ушундай инициатива менен баягы иштей албайбыз, өзүбүз ооруп атабыз деген медиктердин баары азыр кайра барып, мен дагы ушундай кантип настроенияга алам деп иштеп атышат. Медиктердин духу көтөрүлдү. Рахмат, жеңебиз буларга. Бул деле убактылуу турмуш кыстаган үчүн убактылуу нерсе. Азыр заманбап медициналык бир жерде бүт кызмат ала турган азыр оорукана салабыз дейбиз, курабыз. Инвесторлор бар, азыр келип атышат. Ошолорго земле сурат, жер даярдап, мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен, ыкмасы менен ошондой салабыз. 100 миллион долларга чейин инвестиция кылам деген инвесторлор бар. Азыр ар областтын борборго чоң ооруканаларды кызматты комплекс көрсөткөн бир жерден ала турган ошол ооруканаларды ишке салабыз. Азыр эми ташып атам, жер даярдаса инвесторлор бар деп. Көптөн бери келаткан көйгөй. Биз муну билип, 1,5 жыл ошо эжелдеп чыгып, эксперттер менен биздин мамлекет органдары менен коопсуздук кеңеш карайлы даярдаганбыз. Карай албай калдык, мына пандемия башталып кетип, ковид башталып кетти. Онда карайбыз. Элибизге мамлекеттик медицина кызмат көрсөтүүнүн буну жолго коюш керек. Бунун жолу электрондук медицина. Бул санариптештирүү. Санариптештирүүнү киргизсек, ошол медицина болгон каражаттын баардыгы ачыкка чыгат. Каражат жетпей деп атпайбызбы? Каражат бар. Медицинада ошол каражаттарды ачыкка алып чыгыш керек. Ошону алып чыгып санариптештирүү. Ошону алып чыгып айык да көбөйөт. Оор мезгилде ушундай да билинет. Ким экени мына качпай, кетпей, ден соолугуңарга зыян келет деп коркпостон көзүңөрдү көрүп турам. Мындай жалын бар бардыгы, ошого сүйүнүп атам, айрыкча сиздики мындай неметкениңиз аябай. Элди ушундай кылабыз дегениңиз мени сүйүндүрүп атат да, бардык көзүңөр мындай иштей турган болуп турасыздар. Мен ыраазымын, Кудайым колдосун.